Кордолгон өспүрүм кыз 9-классты аяктагандан бери Сокулук районундагы Кызыл Туу айылынан Бишкек шаарындагы кафелердин бирине каттап, ашпозчунун жардамчысы болуп иштеп жүргөн. Окуя катталган күнү ал кадимкидей эле жумушка бармак. Жок, ошол мен ошо Кактус медиадан окуп калдым да, бул чоң атасы барып, машина эгеси өзү салып берген деген жок, андай эмес. Бул кыз өзү постоянно ошол биз жакын тургандыктан барып келип турчубуз да. Анан берден айылдан шаарда иштегендер попуткалар салып кетчи, ушундай автобус кээде кеч келип калчы. Анан бул ошону эле ойлоп, тааныш деп эле ошо такси экен деп эле шаарга барасызбы дегенде, ооба шаарга барам дегенде отурганда. Кылмышка шектүү Нурлан коңшу Исмайыл айылынын тургуну. Малина чогултуп эл арасында иштегендиктен нааразычылыкка чыккан айыл тургундарынын баары таанычу. Кордолгон кыздын атасы менен дагы тааныш болуп, саламдары түз болгондугун билдирет. Ошого карабай кызды мыкаачылык менен зордуктап, колун, тишин сындырып кордогон. Кыз аракет кылып качкан, чачынан сүйрөп келип кайра машинеге салган, таш менен көзгө урган. Азыр ошо сүрөт больница уже көзү дагы эле тарай элек да. Колу сынган, тиши сынган, чачынан сүйрөгөн. Денеси бүт сыйрылган да. Качкан, жөрмөлөгөн, суранган, жалынган да. Болгон эмес. Мына эми ачылып келаткан кызды ушинтип тагдырына балта чапты да. Айыл тургундарынын айтуусунда бул анын биринчи кылмышы эмес, өзү эле эмес атасы жаңжалдашкан, иниси кыз зордуктаган учурлары болгондугун, иш жаап жашырылып келгендигин айтышат. Анын баарына күбө болгон айылдын жаштары бул ирет дагы жазасыз калбасын деп ачуусу менен кечээ райондук милициянын алдына чогулган. Ортодо түшүнбөстүк чыгып, бир милиция жаалтанган топтун токмогунда калды. Мындай айтканда милицияга ишенич жок болгон да, мурда да мындай окуя болгон да бул балада. Анан ошого барып чыгып кетпесин деген сөз менен ачуус менен барышкан. Бирок айылга барганда ошол жерден келишпестик болуп кеткен да. Өзү оройн сүйлөп алган. Анан сөз болот, ачык айтыш керек, өзү мас экен дейт. Чыкканда милиционер өзү. Бул факты боюнча Сокулук рейби 154-чү зордуктоо беренеси менен иш козгоп, тергөө уланууда. Маалымат кызматы шектүүнүн буга чейинки зордуктоо жана башка кылмыш аракеттери бар экен деген маалымат текшерилип жаткандыгын кошумчалады. Бул боюнча азыркы маалда тергөө кызматы тарабынан иликтөөлөр жүрүп атат. Керектелүүчү органдарга керектелүүчү запростор жөнөтүлдү. Ошонун жыйынтыгы менен биз кененирээк маалымат беребиз. Учурда ал кармалган адам азыркы маалда уже СИЗО 1ге которулду. Тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүн айылдын аксакалдары чогулуп, кырдаалды курчутпаш үчүн шектүүнүн үй бүлөсүн бул айылдан көчүп кетүүгө көндүргөн. Аксакалдар атайын жыйын кылып, жаштарды дагы тартипке чакырып өттү. Мыйзамда жок болсо дагы элдин талабын кайсы бир деңгээлде аткарууга айлашып болдук да. Бирок түшүндүк иштер менен. Эгерде биз азыр бул элдин талабын аткарып алсак, анда айыл таптак менен чабышып, ортодо дагы киши өлүп кетчү болсо, арты кандай болот эле деп. Балдарыбызды мына школго барат, шаарда окуйт, тияк окуйт, бир кишиге такси менен айдашат. Эми өзүнүн айылдан өзү куруп калабыз. Ушундай болбойт да. Эске салсак, кечээ күнү Жумгал райондук соту өз кызын 2 жылдан бери зордуктап жүргөн 54 жаштагы жаранды 15 жылга эркинен ажыратты. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, мурдагы жылдары жашы жетелектерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150-сү жыныстык мүнөздө болгон. Буунун 2020 жылдагы иликтөөсүнө ылайык жыл ичинде зордуктоо беренеси менен 250ден ашуун иш козголуп, анын 17си гана сотко жеткен. Коопсуздук чөйрө түзөбү десек, ар дайым бизге милицияга эле басым кылат да, бирок бул туура эмес. Себептеги милиция качандыр бир окуя болгондон кийин алар ошого реакция бергенге, алар ошого милдеттүү да, окууга ошого бар да. Ага чейин мындай алдын ала иштерди иштеп чыгыш бул деген социалдык кызматкерлерге карайт да. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда социалдык кызматкер негизи ушу канча 30 жыл болду биздин Кыргызстанга, эгемендүү Кыргызстанга. Биз деген ошо 30 жылдын ичинде ушундай бир балдардын окуун коргой турган системаны түзө алган жокпуз да. Бул абдан өкүнүчтүү. Жазык кодексине ылайык жашы жетелектерди зордуктагандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жабырлануучу кыз учурда ооруканада, дарыгер психологдордун көзөмөлүндө. Ал эми кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө уланууда. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.